Айыл чарба өндүрүшчүлөрү, багбандар, фермерлер, тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жай ишканаларынын башын бириктирген ири иш-чараны жыл сайын күзүндө өткөрүү салт болуп калды. Бул иреттагы Ордо калаанын эски аянтында 1,5 гектар жерге айыл чарба тармагына тиешелүү ар тараптуу продукциялар жайылды. Жашыл мурас улуттук долбоору кабыл алынып, ишке ашырылууда. Агро өнөр жай тармагынын кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата өткөрүлгөн иш-чаранын расмий бөлүгү Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрында өтүп, Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Төрага Нурланбек Шакиев калктын жашоо турмушу айыл чарбасына тыгыз байланышканын белгилеп, дээрлик 65%дан ашык жараны элет жеринде жашап, дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенерин белгилеп, ага ылайык айыл чарба тармагын заманбап шартта өнүктүрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналаарын айтты. Буга чейин биздин агрардык чөйрөдө эмгектенген дыйкандар, фермерлер өздөрүнүн аракети менен ушул деңгээлге жетти. Мына эми гана өлкөбүз чынын айтыш керек шарттарды түзүп, ошол айыл чарба техникаларын, жер семирткичтерди, суугат тармактарын жакшыртуу максатында каражаттарды мындай ойдогудай бөлө баштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров агро өнөр жай тармагын өнүктүрүүнүн бир катар артыкчылыктуу багыттарын белгиледи. Айыл чарбасы өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга, айлана чөйрөгө тийгизген таасирин азайтууга жана азык-түлүк коопсуздугуна карай жылышы керек деп кошумчалады. Бул үчүн заманбап технологияларды колдонуу, үрөндөрдүн сапатын жакшыртуу жана фермерлер үчүн жогорку кирешени камсыз кылуучу жогорку маржиналдык өсүмдүктөргө өтүү зарыл. Малина, кулпунай, мөмө жемиштер, дары чөптөр, сарымсак жана башкалар. Жаратылыш климаттык шарттарды эске алуу менен Кыргызстан органикалык таза продукциянын өлкөсү боло алат жана болууга тийиштүү. Алар биздин өлкөнүн туруктуу бренди болуш керек. Андан кийин катышуучулар айыл чарба техникаларын, кайра иштетүү өнөр жайынын жабдууларын, жаңы инновациялык технологиялардын, үрөндөрдүн сорттору, жер семирткичтердин түрлөрү, ветеринардык препараттар, өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары, асыл тукум малдын түрлөрү жана башка айыл чарба товарларынын жаңы үлгүлөрүн көрүштү. Биздин ишмердибиз 7 областта уланып атат. Башында айткандай эле 2020-жылы ачык түрдө айтып баштаганда 10 эле гектарга болгон. Азыр 500 гектарга жетти. Бул деген 100 эсе өсүү десек да болот. Негизинен азыркы баалар жакшы, азыр 300 сом, 200 сомдон жогору болуп атат. Бул деген барган сайын үй бүлөбүздүн экономикасын түптөп, өзүбүздүн мекенибизде иштегенге сонун мүмкүнчүлүк. Ошондой эле айыл чарба жана жыйноочу техникалардын түрлөрү, тракторлор, комбайндар, себүүчү, тырмоочу, соко трактор чиркегичтери, дары себүүчү жана башка иштетүүчү техникалар көрсөтүлдү. Быйыл 2023-жылы Кытайдын эң ири ушу айыл чарба техникаларын чыгарган заводдун ушу Кыргызстандагы расмий өкүлү болдук. Айыл банк менен жана РСК банк менен атайын келишимдерди түзүп, дыйкандарга лизинг аркылуу берип баштадык. Мына бүгүн эле жарым күндүн ичинде 10дон ашык ушу биздин техникаларды алабыз деген дыйкан фермерлердин атайын буйрутмалары бизге түштү. Алтын күз жарманкесине айыл чарба ишканалары, багбандар, фермерлер, тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жай ишканалары катышып, жарандар арзан баада азыктарды сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошол эле учурда органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө жана жайылтууга өбөлгө болду. Алтын күз жарманкесинин уюштурулушунун бизге дыйкандарга аябай пайдасы бар. Себеби ошо өнүгүп өсүшүнө шарт түзүп берет да. Ошо өндүргөн азыктарын элге сатууга көмөктөшөт жана кийинки жылга дагы көп объемго чыгууга, бала арычылыктын өнүгүшүнө салымын кошот. Көргөзмөнүн алкагында 21 октябрда органикалык азыктар келечек муундардын саламаттыгынын кепилдиги форуму өтөт. Анда долбоорлор, Кыргызстандагы органикалык сектордун абалы жана аны өнүктүрүү пландары көрсөтүлөт. Айжан Омолдошова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.